Biz өткөндө да айтканбыз, адамдарда ушундай экен да, өзгөчө араб өлкөлөрүндө, араб бир туугандарда ушундай экен, аларда ооруп сыктап калса садака берет экен. Мисалы үчүн атасы ооруп калса, апасы ооруп калса, же баласы же кызы ооруп калса, Кудайдан тилеп, садака балейни кайтарат деп, Кудайдан тилеп 5-10 сом колунун чамасына келгенине жараша не кылат экен, садака кылат экен да. Чындап эле Кудайдын кудурети менен ошол сенин чыгарган садакаң ошол нерсеге себеп болот экен дагы, анын шыпа болушуна себеп болот экен. Ошон бул тажрыйбадан көп өткөн, шариятыбызда да бул нерсени айтат. Ошондуктан мындай бир жакшы адаттарды өзүбүздүн жашообузга киргизип алсак жакшы болот. Бизде бир жакыныбыз ооруп калса же башка болуп калса, биз садака кылуу менен ишибиз жок, Кудайды ойлобойбуз да. Наоборот, тетиринче ошол кээ бир оорулар бар экен, субханалла. Сен врачка 10 миң кылып, аркасынан 10 миңден 100 миң берсең деле ооруң жакшы болбошу мүмкүн. Бирок ошол 10 миң сомду жөн эле Кудай үчүн бейбечараларга, колу жукаларга, жону жукаларга Кудай үчүн берип койсоң, 10 миң менен Кудайым баягы сенин ооруп аткан бир тууганыңа шыпа берип жибериши мүмкүн экен. Бул Кудайдын колундагы нерсе. Ооруну берген да Кудай, шыпаны берген да Кудай. Бул дары, сенин акчаң, бул жөн эле себеп. Анткени шыпаны берүүчү Аллах Таала. Ошондуктан албетте бирөө жарым ооруп кала турган болсо, больницага барышыбыз керек, көрсөтүшүбүз керек. Бирок ошол эле кезде Кудайды унутпашыбыз керек. Адам ошондой экен да, кээ бир оорулар дарылануу менен жакшы болбойт. Кээ бир оорулар тообо кылуу менен жакшы болот экен. Өзүңө сыйынып, өзүңөн жардам сурайм деп Кудайга кайтып, намазга бекем кылып, тообого айта турган болсо, тообо менен дагы көп оорулар жакшы болот экен, субханалла. Врач жакшы кыла албаган, таап жакшы кыла албаган кээ бир ооруларды жөн эле чындап ыклас менен мечитке келип намаз окуу менен Кудай Таалам балейлерди кайтарат экен. Намаз балейни кайталат. Намаз рызкыңды көбөйтөт. Намаз тапканыңа береке берет. Намаз окуган адамдын тапканы берекелүү болот. Үйүндө тынчтык болот, үйүндө береке болот. Ошондуктан иншалла тообо кылып бир жакшы амалдарды, сооп амалдарды, ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза дейт. Силер кылган жакшылыгыңарды, садакаңарды ошол кылган жакшылык кылган адамдарга милдет кылып, көңүлүн оорутуп, кылган жакшылыгыңардын соогун күйгүзүрбегиле батыл кылып салбагыла дейт да. Ошондуктан ар кандай жакшылыктарды кылсак, Алла үчүн кылайлы, милдет кылбайлы. Ошондуктан жакшылык жасоо, Кудай жолуна жакшылык кылуу, мейли жетим жесиргеби, мейли бир бейбечара муктажгабы, мейли бир тилемчигеби, жакшылык кылдыңбы? Жакшылыкты эч качан айтпаш керек. Колдон келсе жакшылыкты жашыр. Жакшылыкты ушул койнуңда яткан аялыңдагы, атаңдагы, энеңдагы, балаңдагы, эң жакын досуң дагы билбеш керек. Кеп жакшылыкты кылууда эмес, кеп жакшылыктын кабыл болушунда. Жакшылыкты кылдык, милдет кылбайлы. Жакшылык кылсаң, милдет кылсаң, аны соол күйүп кетет. Кудайым кабыл кылбай коюшу мүмкүн. Ар бир кылган жакшылыгыбыз, мейли намаз окуйбузбу, мейли орозо кармайбызбы, мейли садака кылабызбы, мейли үшүр беребизби, мейли зекет беребизби, мейли ажыга барабызбы, мейли умрага барабызбы, эмне кылба, бүт жакшылыгыбыздын пайдасы өзүбүзгө келет. Ошон үчүн ар бир жумада айтып келебиз го, кандай жакшылык кылба, намаз окуйсуңбу, орозо кармайсыңбы, бирөөгө кайыр садака кыласыңбы, аркасынан истигфар айтыш керек. Албетте жакшылык кылган адам жүрөгү сүйүнөт. Бирок ошол сүйүнүч сени биротоло мактанууга алып келбеш керек да. Мен кыйратып атам деген түшүнүккө келбеш керек. Мусулман адам канчалык жакшылык кылса, ошончолук өзүн пас алып, ошончолук өзүн кайра Кудайдан кечирим сурап, ey Аллахым, ушу бир жакшылык кылдың, мага жакшылык кылууга мага өзүң мүмкүнчүлүк бердиң. Өзүңө шүгүр болсун, эми өзүң ушуну кабыл кыл. Менин ниетиме башка бир туура эмес ниеттер чуркап кетпесин. Элге мактануу, журтка мактануу деген сыяктуу нерселер депчи.